Эркиндикке жетебиз деген үмүт менен жолго даярдык көрüyor. Булар Европага жетүү үчүн узак жолду басып өтүштү. Бирок учурда алар Италияга келсе да, эми Францияга, андан ары Британияга жетсек дешет. Былтыртан бери мында келген мигранттардын саны 2 эсеге өстү жана алар Альпы тоосу аркылуу чек араны кесип өтүүгө да кайыл. Жалгыз эле келдим. Омар Нигериядан болот. Ал Ливия аркылуу Италиянын түштүгүндөгү Лампедуза аралына жеткирүү үчүн аткезчилерге $800 төлөгөн. Максаты Британияга жетүү. Ал жакта жакшы жашап, билим алгым келет. Бирок Британия же Франциядан артка жөнөтүп жаткан адамдардын сүрөттөрүн көрүп же алар тууралуу уктуңуз беле? Ооба, көрүп атам. Бирок кыялыма жетүүгө умтулам. Ал үчүн кайра аракет кылам. Кээ бирлери Европага жетпейт. Бул египеттик жаран артка жөнөтүлдү. Бирок бул жакта текшерүүлөр чанда гана жүрөт. Ыктыярчы Элеонордун айтымында Италиянын полициясы аларга көз чумуп коет. Алар биз мында эмне кыларыбызды, ал адамдар эмне үчүн мында келишкенин жакшы билишет. Бул оюн сыяктуу. Алар баарын билишет, бирок билмексен болуп коюшат. Автобус менен бир аз жүрүшсө алар чек арага жетет. Бирок көпчүлүгү полициядан кооптонуп, чек арадан расмий түрдө өтүшпөйт. Анын ордуна алар токой даралап, Альпы тоолорун ашып өтүүгө ыңгайлуу учурду күтүшөт. Европага жетүү үчүн кооптуу жолду басып өтүү зарыл. Башка жолдорду издегендердин айрымдары көз жумган. Башкалары Вентимилия шаары аркылуу башка багыт менен барууга аракет кылышат. Деген менен Франция тарапта көзөмөл катуу. Ал жерде ар бир поезд тыкыр текшерилет. Мигранттар тынбай келип кетип турушат. Италия бийликтери алардын бул өлкө аркылуу Францияга өтүшүнө кайыл. Ал эми француз полициясы бизге да мигранттар керек эмес деп, аларды чек арадан кайра артка жөнөтөт. Европанын мышык чычкан оюну учурунда кармалгандардын аракети бүгүн ийгиликсиз аякташы мүмкүн. Бирок кандай гана тоскоолдук болбосун, алар кайра аракет кыла берчүдөй. Евро биримдик иштебей, ар бир өлкө өзүнүн миграциялык чектөөлөрүн киргизип жатат. Италия болсо жүктү жалгыз тартышы керек болууда. Франция чек арасында эркин саякаттоо эрежесин токтотту. Биз болсо көптөгөн мигранттарды артка алууга аргасыз болдук. Мындай кадам мигранттардын Кале жана Британияга өтүшүн гана жайлатат. Бирок маселе чечилбейт. Бизде чектен ашып кетти. Түндүктөгү Лампедузага айланып калышыбыз мүмкүн. Альпы тоолорунда Кызыл Чырым уюму мигранттардын чек арадан өтүү мүшкүлүн жеңилдетүүгө көмөк көрсөтөт. Европа мында мигранттар көйгөйүнө туш болууда. Лидерлер эмне гана кылбасын, мигранттардын Европага жетем деген үмүтү жана чечкиндүү аракетин токтотуу мүмкүн эместей.